Тоонун жыты башка, коен тамыктын, шыбактын жыты баары бир башка. Туугандар, ассаламу алейкум. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн тоого, ашарга, бул жерде жолду оңдогону келет. Сиздерге бир сонун нерсе көрсөтөйүн. Каалоосу келиши кычырыын кышта кар күйөт деген бар. Туугандар, на шарты бар, на топурагы бар. Бул жерде өсүп аткан сиздерге кадам жайлык бир тытты көрсөтөйүнбү? Бу жерде нукул таш мынакей. Нукул таш. Ошо нукул таштын астында, нукул таштын үстүндө өсүп аткан мына тыт экен. Бул жерде биз көп ойнойт элек. Сыйганчакта бул жер эчтеке жок эле. Кийин сел болуп, мына таштар түшүп, ошол жерге тыт өсүп алыптыр. Мурда биз мындан кичине таймыш болуп ошол жерде ойнойт элек. Бу жерде азыр эч ким жаш балдар да ойнобойт окшойт. Азыр малдардан жогорго өсүп алыптыр, эми катуу газды бериптир. Жогорго өсө турган. Бул бизге туугандар кычкылтекти өндүрө берет. Кычкылтек иштеп чыгара берет бизге. Маерге тактеке үй салчу эле. Буну келип биз жаштыкта буза берет элек, бул сала берет эле, буза берет эле. Акыры бул жерге ылайдан салбай да коюптур. Тактекени эмне дейсиздер сиздер? Туугандар, муну ак жолукан тосуп бакылган жатат. Үстүнө ошол жерге көл болот. Сууну эле чечип алсак, буюрса бул жерге сонун бак болот. 2016-жылы мына гүлдөп турган бакты атама гилас бак кылганбыз. Азыр кадимкидей 2 жылдан бери түшүмүн берип атат. Буюрса мына жерлер дагы сонун бак болот. Суу эле келишип калса, жер шартын кылып койсок, буюрса бул жерден сонун түшүмдөрдү алсак болот. Туугандар, бул жерде нени айткым келип атат? Көрбөйсүздөр, бул бизге кычкылтек чыгарып берип атат. Бул жашыл экономика. Сонун бир мындай мүмкүнчүлүк түзүп берип атат да. Туугандар, колуңуздардан келсе бак тигиңиздер. Бага сүрүү каналы негизи максаты, миссиясы бак тигүүгө чакыруу. Колуңуздардан келип атабы? Билигиңиздер барбы? Мансабыңыздар барбы? Байлыгыңыздар барбы? Качып кеткичейин сайып кетиңиздер. Буюрса ушундай сонун бактарды кылып койсо болот. Туугандар, көпчүлүк жерде мындай шарт жок, мындай аба жок, мындай мезгил жок. Мисалга кээ бир жерде 1 метр мустоңот дагы тиккен көчөтүңдү дагы суу куруп кетет. А бизде суунун гана немесин чечип коюш керек. Жерибиз бар, алхамдулилла, мынакей. Жан боору болсо дагы жерибиз бар. Биз океандан же болбосо деңизден жер тартып алган жерибиз жок. Жерибиз бар. Суубуз бар, мына сайга түшсө суу бар. Ошол эле насос мененби, башка мененби, кыскасы суу алып чыгыштын жолун кылыш керек дагы. Тоого суу чыгарып ушундай жерлерди жакынкы арык бонитети төмөн жайыттарды бак кылсак сонун болот. Биздин жер ушундай, жерге жараша жыланы ушундай жерлерге бакты кылса сонун эле болот. Азыр сиздерге мына ушул көргөзмө мынакей. Нукул ташта болуп аткан нерсе. Сиздердин жериңиздерде эми жөн эле кармаса майы чыгат. Жөн эле жатат, иштелбейт, каралбайт дагы. Мында алдыңыздарда, мында астыңыздарда суу бар. 100 метр, 200 метрде. Ошол сууну чыгарып туруп, спринклер коюп, чөптүн маселесин чечип алса болот. Же болбосо бактын маселесин чечип алса болот. Биз бүгүн мына ушул бизде сыйыр дейбиз. Уйлардын жолун оңдойбуз. Таш ыркабына таш түшүп калган, ошолорду тазалап, бүгүн кичине ашар кылабыз. Туугандар, мына ушундай жаткан жер болчу. Бул дагы мына азыр күнгө чагылышып көрүнбөй атса керек. Аппак гүлдөп турган гиляс бар дагы. Гиляс бак болгон. Сиздердин жериңиздерге дагы жакшы сортторду тандап туруп тигип кылса болот. Неге болбосун? Кичине гана каалоо болсо, сөзсүз бак кылып алса болот туугандар. Сиздердин Багысыр Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар туугандар.